Ушул видео 100 000 лайк жана 10 000 репост алса 15 күн ичинде, анда эжекенин ушул этаптан аягына чейин лечениясын бул клиника бекер кылып берет. Айланайын кыргыз эли, мен силерден сураганым ошо жардам берип, лайк коюп койгула. Турдалиева Гүлбарчын келгенде оор акыбалда келген эжекебиз. Пил буту деген бир оору бар. Ириңдеп кетип, буту аябай бүт некротический флегмонага айланып кетип, аябай оор акыбалда келген эжекебиз. Экономикалык жактан да кыйналып турган учур болгон үчүн кайрылганбыз буга чейин. Күйөөңүз беле балаңыз инвалид. Күйөөм инвалид 2-группа. Ошим финансылык каражат жактан кыйналып турган экенин билебиз, жана сүйлөшкөнбүз. Мурда сиз келгениңизди билесиз да, жата албай атканыңызды. Өзүңүз бир айтып берсеңиз, келгениңиз кандай болду? Ой, мен келгенде тим эле 20-сынан 29-уна чейин оорудум. Бири да больница албай койду. Мен бияка в таком состоянии келдим. Ушундай скорыйларды чакырабыз, алар больницага алып барат. Азыр больницада албай калды. Кагаздары деле бар. Бияктан тияка бар дейт, тияктан бияка бар дейт. Ошентип 9 күн кыйналдым тим эле эми. Мен ошол жерде эле эмне кыларымды билбей отурсам, анан ушундай больница бар. Ошол жака барып көрүңүзчү деди. Анан ошол жака келдим. Кудай жалгап, биякта тим эле билбейм. Алтындан колдорубу билбейм. Алышты унчукпай эле. Анан ошо менен эле күрөшүп келатышат. Бутум сонун, эми баягы состояниеден азыркы это просто. Эми сиздин келген состоянияңыз мен дагы ал убакта өзүм көрүп, анан кийин Сиз эртеси көрүп калбадыңызбы? Биринчи келгендеги балдар күрөшкөнүңүздү көрсөңөр түнү биринчи менен. келген күнү өтө оор. Азыр хотя бы жатып калганыңыз, тынчып калганыңыз бизге чоң сонун бир үмүт берип атат. Азыр мынакей бутунда атайын аппараттар, атайын лечениялар, бүт комплекстүү лечениялар болуп атат сизге. Эми бул көп жылдан бери келген бир оору болгон, чыгып келген оору болгон үчүн бунун айыктыруусу дагы сразу болбойт, аны билесиз, тез болбойт. Мен ушул клиниканын болсун башка эмелердин өзүм как основателимин. Анан баягыда сүйлөштү элек го, каражат жагын кандай кылабыз деп. Ошону ойлонуп мондай кылып эже жана чечтим да. Ар бир эле компания, ар бир эле фирма өзүнүн рекламага бюджети болот. Бюджет коротот да. Жанагы челлендж деп коет экен. Экөөбүз бир видео челлендж тарталык. Ошонун бир шарттарын айтайын. Ушул нерсенин билинип, элге жайылып, сизге окшогон кишилер Кыйналбай эртерээк келсе, ошончо оңой болот. Бүт баардан айтканыбыз, канча ушул клиниканы эртерээк таап келишсе, ошончо жеңил, ошончо арзан, ошончо оңой болот. Эми биз калкка эле кайрылалык, өздөрү эле билишсин, бири-бирине айтышсын. Андан кийин любой эле компанияга бир чындык, бул чындык, жашыргандын кереги жок. Реклама деген нерсе бар, бул чындык. Реклама керек болот. Ошон үчүн мен элге кайрылайын деп чечтим, эжеке экөөбүз. Бул видеону контент кылып чыгарабыз жана бул видеодо автор катары белгиленген 2-3 страница болот. Ушул видеобуз биздики 100 000 лайк, анан 10 000 репост, 15 күндүк мөөнөт берелик. Алган учурда эжекенин 5-6 ай, жок дегенде кеминде 5-6 ай дарылоого муктач эжеке. Сразу боло турган нерсе эмес. Азыр дагы көп нерсе керек болот. Операциялар, процедуралар керек болот. Кеминде азыр карап көрсөк бир 500 000 сом кетет экен, кеминде. Мен ошону азыр айла жок, эжекенин дагы азыр дарылоосун токтото албайбыз. Ушул видео 100 000 лайк жана 10 000 репост алса 15 күн ичинде, анда эжекенин ушул этаптан аягына чейин лечениясын бул клиника бекер кылып берет. Ошон үчүн туугандар, силер дагы жардам берип койгула. Кайдыгер карабай, эжекеге жардам берип койгула. Анткени баарыбыз билебиз, чындык бул любой эмеге каражат керек. Дары алсаң каражат, аппарат койсоң каражат, бүт нерсе каражат кетет. Ошон үчүн элди дагы акча бер деп кыйнабай, эч ким кыйнабай. Ар бириңердин колуңарда Instagram бар, ар бириңердин колуңарда телефон бар. Эң азынан ошентип биз бири-бирибизге жардам берелик. Бул фирмага дагы айтам, ошолор анысы деле Google деген, башка Instagram дегенге акча берип атышат, андан көрөк ошол акчаны бейтаптарга жумшасын. Биз дагы бул бейтап менен бул фирмага жардам берелик, реклама болсун деп. Ошентип баарыбызга пайдалуу бир иш чара болсун деген үмүттөмүн. Эжеке, сиз кайгырбаңыз, буюрса жакшы болот. Сизди таштабайбыз, сиз менен до конца айыктырабыз буюрса, Кудай буюрса. Макулбу? Сизге шыпалар тилейм.
1 мүнөт бир 2 сөзүңүз барса айтып койсоңуз болот. Эланан кыргыз эли мени колдоп, мага лайк коюп коюңуз, репост жиберип коюңуз. Тааныгандарсыңар, тааныбагандарсыңар эптеп айыгып алайын. Ушу Подомед клиникасын элдер көп билсин. Канча киши кыйналып жүрөбүз. Мен деле ошо кыйналгандын арасында келдим. Көбүрөөк адамдар ушу Подомед клиникасын билсе, мен ойлойм көп өмүрлөр сакталып калат. Мен деле өлүмдүн почти ортосунда эле келдим. Башында сактап калышты мени. Эми дагы көп жумуш керек болуп атат буякта. Ошо жардам суранам, лайк кошуп, репост берип койгула.